Аламүдүн районуна караштуу Акжар конушунун тургуну Чолпонай Малаева акыркы 1 айдан бери электр энергиясынын кубаттуулугу өтө аз болуп жатканын айтат. Анысы аз келгенсип, күн сайын жарык өчүрүлөт. Кычыраган кышта электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы чиедей 5 небереси менен жашаган чоң энени түйшүккө салууда. Түндө өчүп калат. Тамакланды кап-караңгы. 6-да өчүп калат. Кече күнү ошу күйбөдү саат 1-гече. Отурдук күйбөдөн ашынтип отурабыз караңгыда. Караңгыда өтүп отурабыз. Не кылабыз, кыйынчылык болуп атат. Кечкырынан күдө слабый жинчирактай болуп, ошонусуга да шүгүрдө отурдук. Не кылайын, айла жок. Акжарга бири да шайлоого келсет. Шайлоодон кийин ишин аткарат да кресло отуруп алышып Акжар элин таштап коет. Айта кетсек, кечке жуук аталган конуштун тургундары күн сайын 5-6 саатка, айрым учурларда 1 сутка бою электр жарыгы өчүп жаткандыгына нааразы болушуп, айланма жолду жаап, жол жээгинде дөңгөлөктөрдү өрттөп, унааларды өткөрбөй коюшкан. Объездной жабылды, туугандар. Трансформация боюнча экен. Чүй облусунун Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерге коомдук тартипти орнотуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн барып, нааразы болгондорду түшүндүрүү жолу менен таркаткан. Бул жерге бизден жергиликтүү бийлик тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жана милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин 21:00 чамаларында ошо жашоочулар тарап кетишкен жана ошо объездной жолу ачылган. Айта кетсек, Акжар конушу басып алынган жерлердин катарына кирет. Калктын саны учурда 3000ге чукул. Аталган конуштун координациясы айылды мыйзамдаштырып, электр энергия көйгөйүн чечип берүү өтүнүчү менен өкмөткө бир нече ирет кайрылуу жолдошкон. Бирок андан эч кандай майнап чыкпай келет. 2006-жылы түптөлгөн Акжар конушунун электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн 2011-жылы мамлекет тарабынан 16 миллион сом бөлүнүп, Электросила жоопкерчилиги чектелген коому айылга жарык берүүгө милдеттеме алган. Конуш эли ишкана электр энергиясын атайлап эле өчүрүп жатат деген пикирде. Электросиланы ишканасынын жетекчиси Али Рамазанович Вадянов айтты: "Мен силердин конуштан высоковольтный линия өткөрөйүн десем, өткөрбөй койгонсуңар, мындай кайталана берет" деди. Анан элдер ошого да кыжырданды да, эмнеге кайталана бериш керек? Бул мамлекет тарабынан акча бөлүнсө, Вадяновдун бул жерде бир столбасы болбосо деген нааразычылыктар болду. Анан кече комиссия менен линияларды кыдырып чыгышты эле, бизге ошол бу жерден келген трансформатордан келген линиядан Дордой базарына 2 трансформатор ошо бизге кетчү чубалгыдан киргизип бериптир деп комиссия келип айтып кетти. Мен өзүм көргөн жокмун. Бүгүн барып мен карап келейин деп атам, атайын балдар менен барыпчы. Ошол жака киргизип кеттир. Ошондо биздин жеп аткан нанды Дордойго берип койду деген болуп атат да, бул менин түшүнүгүмдө. Ал эми Электросила жоопкерчилиги чектелген коому кыш мезгилине байланыштуу электр энергиясын өтө көп колдонуудан улам тез авария болуп жатканын белгилейт. Компания жакын арада Акжар конушуна кошумча электр зымдарын тартуу аракеттерин көрүп жатканын кабарлады. Электр энергиясын көп колдонуудан улам тез авария болуп турат. Бул бир гана Акжар конушундагы эле эмес, башка аймактарда да ушундай көйгөй бар. Мамлекеттик ишканалар тейлеген турак жай массивдеринде да чыңалуудан улам өчүрүүлөр болуп жатат. Бирок күнүнө 1-1,5 сааттан ашык эмес. Где-то время в 11, нагрузка уже так падает. Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясы электр жарыгы тартыш болуп жаткандыктан учурда калкты көмүр колдонуусун суранып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ.